Кыскача жазалма интеллект жөнүндө айтып берейин. Азыр катуу тренд болуп атат жазалма интеллект. Негизи жазалма интеллект бул өтө мындай широкое применение да. Ар кайсы жакка колдонсо болот. Бул как жөн эле интернет деген сыяктуу жалпак тил менен айткандачы. Жазалма интеллектти мисалы строительный сферага колдонсо болот. Агентство недвижимость, обучение, образование колдонсо болот. Медицинага колдонсо болот. Стоматология, там хирургия, педиатрия, бүт в общем ар кайсы тармактынга жазалма интеллект колдонсо болот. Өнүгүп атат. Программирование колдонсо болот, IT технология колдонсо болот, IT безопасность да, то есть көп нерсе жазалма интеллект колдонуп атат. Ар ким азыр, ар бир платформа өзүнүн ошол жумусуна, ишине жазалма интеллектти колдонуп атышат да. Мындай да, жазалма интеллектти бир жыл эле мурун пайда болгон, бирок аны колдонгонго мүмкүн эмес болчу. Мындай сапаты начар болчу да, колдоно албайт болчу. Мен жазында майда эле ChatGPT колдонуп сүрөттөрдү жасап көргөм, бирок аябай начар сапатта чыгарчу да. Анан ошону таштап салган болчумун. Бирок мына ушул жайда баштап жазалма интеллектти колдонгонго мүмкүн болуп калды. То есть сапаты уже жакшы болуп калды да. То есть силер жакшы нерселерди жасасаңар болот. Мурдагыдай мисалы кол тартып жазатсаң 6 бармак кылып жасап койчу да, беттерин мындай не то кылып жасап койчу. В общем, азыр ар бир 10 күн сайын, ар бир 15 күн сайын мындай өзгөрүүлөр кирип атат. Жазалма интеллектке жакшы болуп барат, сапаты жакшы болуп баратат да. Менимче бир жылдан кийин бул жазалма интеллект ушунчалык жакшы өнүгөт, что толук метраждуу кинолорду, жакшы мындай серьезный проекттерди жасасаң болот. Азыр деле жасаса болот, бирок азыр андай чоң серьезный проектке пока даяр эмес, бирок майда кичинекей проекттерди жасаса болот. Жазалма интеллект именно контент жактан аябай жакшы өнүгүп атат, себеби элдер азыр контентти катуу потреблять этип атат. То есть контентти укмуш көрүп атышат. Баары тең TikTok'то отурушат, баары Instagram'да отурушат, баары YouTube'да отурушат, кечке ошо TikTok отурушат. Ошондуктан жазалма интеллект контент тарабында аябай катуу өнүктү да. Азыр ушунчалык фантазияң болсо, жазалма интеллект менен сен ошону ишке ашырып алсаң болот. Эч кандай ограничение жок да. Ограничение сенин фантазияңа болду. Кандай идея келбесин, сен ошону жазалма интеллект менен ишке ашырып койсоң болот. Имеется в виду именно контент тармагында да. Мен өзүм жазалма интеллектти именно контент тармагында өздөштүрдүм. То есть видео жазуу, клип жазуу, рекламный ролик, приколы, всякие ушундайларды жасаганды өздөштүрдүм. Себеби мен өзүм кесибим режиссер, монтажер, оператор да. Бул менин кесибим, официальный кесибим. Мен илгертен ошол жакта иштегем. Андан кийин таштап койгом, бирок кайра кайтып келдим, себеби жазалма интеллект мага мүмкүнчүлүк берди да. Мурда мисалы бир анимационный ролик жасаш үчүн мен аниматорго кайрылчумун, художникке кайрылчумун, звукорежиссерго кайрылчумун, звугун жасап бер, анан дикторго кайрылчумун, озвучивать этип бер деп. Ушунун баарын азыр жазалма интеллект заменять этип салды да. То есть муну жөн эле бир киши алып туруп эле жасап койсоң болот. То есть чакан проекттерди, рекламный ролик, клип, кичинекей мындай роликтерди спокойно жасап, оокат кылып, иштеп, акча тапсаңыздар болот. Анан азыр